بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Assalamu alaikum. Sizler менен Курмангазы. Бүгүндөн баштап иншаллах араб тилин үйрөнүү үчүн китеп баштайбыз. Дурусул лугатил арабия ли гайри натиқина биха. Араб тилинде сүйлөгөндөр үчүн сабактар деген китеп. Наам. Кеттик. Биринчи сабак ад-дарсул аввал. هذا بول هذا أمنيال هذا دegen هذا degen bul degen söz. Bu misalı. هذا رجل bul kişi. هذا كتاب bul kitap. هذا كلب bul it. هذا موز bul banan. هذا صبر يعني هذا bul ne sabır. Naam. Şunday manidagi söz. Kitapta okuyulgana. هذا بيت bul üy. هذا مسجد bul meçit. هذا باب bul eşik. هذا كتاب bul kitap. هذا قلم bul kalem. هذا مفتاح bul açkıç. هذا مكتب bul stol. هذا سرير bul kravать. هذا كرسي bul oturguç. İkinci ma hada deydi. Ma hada degen bul jerdegi belgi turалы түшүнсөңөр болот. Суроо белгиси экен. Суроолуу сөз экен. Эрежеге кайталы. Эмне деген сөз. Ма деген суроо өзү эмне деген сөз. Мисалы ма хада бул эмне? Хада бейт бул үй. Ма хада бул эмне? Хада химар бул эшек. Ма хада бул эмне? Хада туффах бул эмне экен? Алма. Карагыла. Бул эмне дейт? Ма хада. Хада бейт. Хада бейт бул үйбү? Караңыз. Хада бейт бул үйбү? Мындай суроого кантип жооп бересиңер? Наам. Ооба. Хада бейт бул үй. Ооба же жок деп жооп бересиңер. Эми карагыла. Хада бейт бул үйбү? деп жооп берет экенсиңер? Ла, жок. Хада масжид бул мечит. Наам хада бейт дейт. Көрдүңөрбү? Наам хада бейтун. Ма хада бул эмне? Хада камисун бул көйнөк. Хада сарирун бул кроватьпы дейт. Кроватьпы бул? Ла. Хада курсиюн бул эмне экен? Стул дейт. Хада мифтах бул ачкычпы? Ла. Хада каламун бул калем. Ма хада бул эмне? Хада наджмун бул жылдыз. Көнүгүүлөр үйдөн жооп бересиңер өзүңөр. Аттарын жазып ма хада бул эмне, бул эмне, бул эмнелер экен. Экинчи көнүгүү хада бейт бул үйбү? Ла хада масжид. Аягына чейин жооп бересиңер. Үчүнчү көнүгүү тамрин икра вактуб. Икра окуу, вактуб жана жаз дейт. Силер харакаты жок окуганды билиш үчүн жаттайсыңар биринчи сөз, анан харакаттарын жазып чыгасыңар. Харакаттарын не кылат экенсиңер? Жазып чыгасыңар. Хада мактабун, хада масжидун деп аягына чейин. Экинчи ман хада дейт бул жерде. Ман хада. Ман хада деген, ман деген ким деген сөз. Ким? Мисалы ман хада. Бул ким? Хада рожул. Бул киши. Ман анта. Сен кимсиң? Ана Ахмад. Мен Ахмад. Ман хуа. Ал ким? Хуа деген ал. Хуа талиб. Ал студент. Китепке кайталы. Ман хада. Хада табибун. Бул врач дейт. Бул ким? Бул врач. Ман хада. Бул ким? Хада валадун. Бул бала дейт. Ман хада
Бул ким? Хада талибун. Бул студент. Хада валадун. Бул балабы? Не деп жооп беребиз? Ла, хада раджулун. Бул киши дейт. Дальше кеттик. Ма хада? Хада масжидун. Бул эмне? Бул мечит. Ман хада? Хада тажирун. Бул ким? Бул содагер. Тажир деген содагер. Хада калбун. Бул ит. Хада калбун? Ла, хада киттун. Бул мышык дейбиз. Жок, бул мышык. Хада химарун. Бул эшек. Хада химарун? Ла, хада хисанун. Жок, бул ат дейбиз. Ва ма хада? Ва деген жана деген сөз. А бул эмне деп атат? А бул эмне? Бул хада жамал. Бул төө. Ма хада? Бул эмне? Хада дикун. Бул корос. Ман хада? Хада мударрисун. Бул ким? Бул мугалим. Хада камисун. Бул көйнөкпү дейт. Көйнөкпү бул? Жок, ла дейсиңер. Хада миндилун. Бул салфетка. Үйгө тапшырма. Икра вактуб дейт. Эми карагыла үйгө тапшырмага чейин бул жерде мулахаза жазып коюптур, эскертүү. Эко бир мааниде. Танвин мындай эки дома менен жазылышы мүмкүн, же куйруктуу дома болуп танвин болуп жазылышы мүмкүн. Эко тең ун деп окулат. Наам. Үйгө тапшырма харакаттар менен жазып келесиңер. Баракаллаху фикум. Ошу менен сабак бүттү. Wallahu a'lam wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.